Assalamu алейкум. Сиздер менен Калыс Жакыпов, Ырчы. Бүгүн мага айтылган сын пикирлерге жооп берем. Алдыда көрө аласыздар. Болду дей, кечке эле казак ырларын которуп ырдай бересиңби? Өзүң жаңы ыр жазып ырдачы уже тажаттың дейт. Негизи эки эле казак ырын которуп ырдадым. Анан көп деле казакча ырларды деле которуп ырдаган жокмун. Негизи мага жаккан ырды, каалаган ырымды ырдай берем мен. Казакча болобу, өзбекче болобу, чыгса мен жүрөгүмө жаккан ыр болсо ырдай берем. Мындай мазмундуу ырлардан ырдасаң, не деген ыр бул туйганыңды сүйдүм деген. Бул туйганыңды деген негизи ошол кыздар тарынганда бултуйуп тарынат го. Ошол сөздөн келип чыккан ыр. Казактардыкы бул дагы. Бул эми мен ыр кылып чыгарган эмесмин муну. Бул жөн гана азыркы актуалдуу болуп аткан кавер деп коет. Ошол кавер кылып эле мен гитара менен ырдап койгом. Меники эмес бул ыр. Ошондуктан каалаган ырларыбызды ырдай беребиз. Тул туйганыңды деген жери дагы бар. Ошон үчүн боло берет го дейт. Өлө комментарийлер чыгып чыккансыз го, Ошо. Жок, коруп коелуңуз. Шамдагайм. Калыс кичине жөнөкөйрөөк болчу. Жөнөкөй болсоң Аллахыма да жагасың, элге да жагасың. Катты тийсе кечирим сурайм, бирок өзүңө жакшы дейт. Рахмат. Негизи ар бир сын пикирди туура кабыл алган адамдарданмын. Бирок өтө эле аша чаап кеткендерди дароо кара тизмеге киргизип кое берем. Эч башым оорубайт. Анан өзүм дагы көп тарынбайм да ушу жаман жазгандаргачы. Бул сөзүңүз жакшы, негизи жөнөкөй болуш керек адам деген. Бирок негизи мен жакын адамдарым, мени билгендер бүт эле билишет мен жөнөкөй экенимди. Ошондуктан билбейм сиз менен сүйлөшүп көрбөсөм же жакын жаныман көрбөсөңүз мен айта албайм. Бирок мен өзүм жөнөкөй эле болом. Каякта эмелерди эмете аласыз, таба аласыз? Эркекте эле болуп эле жүргүлөчү, кыздардан бетер жасанбай. Нурлан Насип аваз Нурматтарга окшоп, чыгармаңар менен мактангылачы, фигураңарды көрсөтпөй деп. Фигурам көрсөткөн эмесмин мен. Мен бир дагы ошол Instagram баракчамда бир үстүмдү чечип түшкөн же болсо, шымымды чечип түшкөн же болсо, пляжда вообще сүрөттөрүм жок. Ошондуктан фигурам көрсөтө элекмин. Фигурам буюрса жакында көрөсүз. Анан эркекте эле болуп жүрөбүз. Эркектин үй бүлөсү, эркектер менен негизи өзүм 4 тууганмын. Ошол эркектердин үй бүлөсүндө чоңойгон баламын. Эркекче эле жүрөм. Жанымда жүргөн дос балдарым кандай жүргөнүмдү билишет. Неси сулуу или жанынан көрсөң сулуу чыгар, бирок мен сулуу деп эсептебейм дейт. Сулуу деп эсептебей эле коюңуз. Мен негизи эркек бала ошо маймылдан кичине эле жакшынакайраак болуш керек дейт го. Ошондуктан эркек балага бул сулуу деген сөз жарашпайт да. Балким кээ бирөөнү сулуу көрүнгөндүрмүн, бирок мен өзүмдү сулуумун деп эсептебейм. Ошо маймылдан кичине эле жакшынакайраак болушум керек. Семирип кетипсиң го дейт. Арыкта ден соолукка жакшы, семирген жарашпай калат экен дейт. Семирген жокмун мен. Жакшы эле, лишний деле эчтеке бесим жок. Арык элемин, тамак деле көп деле жебейм. Ордорду менен эле. Ырларың жакшы, бирок жасалмадай көрүнөсүң дейт. Мен бардык адамдарга жаккандай акча эмесмин. Ошондуктан менин эң башкысы өзүмдүн сапатымды эмес, мен ырларымды угуңуздар. Главный мен ырчымын, ошондуктан эң маанилүү бул мен чыгарган ырларым сиздерге жетсе, жүрөгүңүздөргө жетсе, ошол мен үчүн маанилүү да. Анан мен жанымда жүргөн адамдар, жакындарым менин кандай адам экенимди жакшы билишет. Деп ойлоп койдум. Молодец, красавчик дейт. Ушундай өркүндөй берсин өнөрүң. Аллахым колдосун дейт. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Негизи ошол жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет дейт го. Ошондой ар бир жакшы айтылган каалоо тилектен кийин жакшы ырларыбызды сиздер үчүн тартуулап чыгарганга биз ар дайым умтулабыз. Сүйдөн башка ырың жокпу? Сүйдөн башка ырларым бар. Бирок эми азыркы менин курагым ошол
биздин азыр сүйүп кыз жандап жүргөн убагыбызда анан азыр сүйүү ырларын ырдабаганда качан ырдайбыз. Кудай буйрса жакында Апакем деген ырыбыз чыгат. Анан Кыргызстан деген ырды ырдап жүрөбүз. Буйрса жакшы ырларды тартуулайбыз. Чынында таң калдым. Сени сахна ыры менен тааныйт элем, бирок жандуу мындай сонун ырдаганыңды эми көрдүм. Көбүрөөк киргизип тур, сонун ырдайт экенсиң дейт. Чоң рахмат. Ошол кичинекей кезимде сахна деген ырды ырдап чыккам. Анан ошол сахна деген ыр аркылуу көп адамдар мени таанышат. Ошондуктан сахна деген ыр менин ушул чыгармачылыгымдагы эң өзүнүн бир чоң ролун ойнойт. Азаматсың иним, бар бол, комузда нукура кыргыздын ырларын ырдаганың төп келет экен, бар бол, ийгиликтер коштосун дейт. Чоң рахмат. Ошол негизи мен комуз менен ырдаган өтө жүрөгүмө жакын. Ошондуктан кийинчерээк эле комуз менен эфирлерге барып, көп ырдап баштадым. Бирок ошол өзүмдүн жан дүйнөм, жүрөгүм ошол илгерки ата бабаларыбыз ырдап келген ырларды комуздун коштосунда ырдаган мага абдан жагат. Ошондуктан комуз менен көбүрөөк ырдап киргизгенге аракет кылам. Бул чыныгы талант, кандай керемет үн деген жакшы комментарийлер болуп калса катуу окуп калган. Керемет үн, ар дайым бар бол, үнүң эч качан өчпөсүн. Чоң рахмат. Башында айтпадымбы? Жакшы сөздөрдү окуганда кандайдыр бир эргүү алып, жакшы бир дем менен иштегенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Негизи ошол ырчылардын, ушул чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдардын жаңылыгы бул ыр жаздыруу, клип тарттыруу. Ошондуктан азыркы учурда 4 ыр жаздырдым. Эми буйрса ошол 4 ырга удаа-удасы менен клип тарттыруу пландарды коюп атабыз. Кудай буйрса жакын арада көрө аласыздар. Азыркы учурда ошол баш отум менен ырчылыкка киришкем. Ошондуктан ырчылык эле. 10 жылдан кийин калыс курсак чоң бир 5 баланын атасы тамаша. Кудай буйрса бир 2 баланын атасы, үлгүлүү ата, үлгүлүү уул, үлгүлүү бир тууган, чыныгы дос, анан ошол кыргыздын бир керегине жараган инсан өзүмдү жакшы бир жумуштун ээси катары көргүм келет. Негизи аябай акыркы учурда ушул аябай көп суроо, эң көп берилүүчү суроо ушул болуп кетти. Эмнеге сүйүү ырларын, кайгылуу ырларды ырдайсың депчи. Анан негизи мен жан дүйнөм ушундай жай, анан кайгылуу ырларга өтө жакында. Балким ошондуктан анан бирөөнү деле сүйүп деле өтө деле антип көргөн эмесмин. Школ убагында сүйгөнбүз, жактырганбыз. Бирок ошол ырларыма менин сүйүүмдүн эч кандай тиешеси жок. Болгону менин жүрөгүм ошондой ырларга жакын, ошондуктан ошондой ырларды көп ырдайм. Терең ыраазычылык жалпы жамаатыңыздарга. Анан Медиа 24 каналына катталыңыздар. Ошол сонун видеолор кирет жакында. Сонун видеолор даярдап атышыптыр. Ошондуктан катталып, лайктардан басып бөлүшүп туруңуздар. Сиздердин каалоо тилектериңиздерге, сын пикирлериңиздерге бардыгына рахмат. Эмнеге дегенде ушундай өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп, ушинтип жазып койгонуңуздар эле бул чоң мен үчүн жетишкендик да. Анан мындан ары дагы буйрса өзүңүздөрдүн кандай сын пикирлериңиздер болсо, бардыгына жооп берип, окуп, ошол аркылуу түздөнүп, оңолгонго аракет жасайбыз.